Пайғамбарлар баяны. Азірети Идрис пайғамбар. Аға Аллах Тааланың саламы болсын. Санжыралуу дастан. Ошентип Азірети Адам атадан таралған урпақтары көбейіп, жер бетіне тарала баштайды. Бара-бара уру-уруға, топ-топқа бөлініп, ар кимиси өз-өзүнчө адат күтүп, ар кимиси өз-өзүнчө тирилик кылат. Аллах Таала кенен тартуулаған жер бетінен ырыскы издеп, туш тарапқа таралат. Натыйжада бұл бүтүндөй планетаға, бүтүндөй жандуу жансызга ээлик кылган адамзаттын доору башталат. Арадан нечендеген жылдар өтүп, нечендеген суулар агат, нечендеген жамгырлар жаап, нечендеген шамал согот. Мезгил алмашып доор айланат. Жаз жайга ондоп жүздөп орун бошотуп, кыш күздү ондоп жүздөп тосуп алат. Жогоруда айтылгандай адам уулу көбөйүп, учугу узарат. Бирок ошол көбөйгөнүнө жараша арасынан не бир акылманы, не бир даанышманы, не бир нааданы, не бир куу түлкүдөй митаамы чыкты. 50 жылда эл жаңы демекчи, улам-улам муун алмашып, жашоо турмуш өзгөрдү. Бирде жаманды жакшыдан бөлүп карай албаган кайдыгерлер жер бетин ээлесе, бирде кенен жерди тарытып, баарын өзүм ээлесем деген сараңдар чыкты. Албетте, жараткан Аллах Таала да пенделерин ошол бойдон таштап койгон жок. Алар улам туура жолдон тайып, улам шайтандын азгырыгына алданып жөнөгөн сайын, Алланын улуулугун, турмуштун акыйкатын көргөзүп, туура жолго чыйыр сала турган пайгамбарлар келип турду. Муну ошентип, Азирети Адам атанын пайгамбарлык милдетин уланта турган, Аллах өзү сүйүп тандаган элчилердин санжыралуу дастаны башталды. Теги жана жашаган жери. Адам атанын урпактарынан эң оболу пайгамбар катары Шит же Шис деп аталган улуу инсан чыккандыгы баяндалат. Бирок бул улуу инсан тууралуу Кур'ан-ы Керимде айтылган эмес. Ал эми Шит пайгамбардын урпактарынан Кур'анда аты аталган Идрис пайгамбар чыккан. Негизги аты Ухнух. Ыйык китептерде Хонук деген ат менен эскерилет. Кур'анда Идрис деп айтылат. Ал пайгамбар дагы, даанышман дагы, акылман жана султан дагы болгондуктан Мусаллас бин Ни'ма, 3 неемат, жакшылык берилген деп да эскерилет. Атасынын аты Ярд, энесинин аты Барра же Ашват. Вавилондо же Египетте Муниф деп аталган жерде туулган деген риваяттар бар. Вавилон Тигр жана Эфрат дарыяларынын ортосундагы Месопотамия чөлкөмүндө жайгашкан. Ага 30 сухуф китеп берилген. Кур'анда бул пайгамбар тууралуу 4 аят бар. Чынчыл пайгамбар. Азирети Идрис алейхиссалам пайгамбар болгонго чейин чын ыхласы менен талыкпай ибадат кылып, ыймандуу пенделер менен тыгыз байланышта болуп, Алла жолунда кызмат кылууга берилген ыймандуу, күйүмдүү, чынчыл киши болгон. Өзү тигүү бычуу кесибинин пири эле. Маңдай тери менен тиричилик кылып, жан бакчу. Кур'ан-ы Керимде Идрис алейхиссалам пайгамбардын ак көңүл, чынчыл жана сабырдуу экени төмөнгүдөй сыпатталат. Ушул китепте Идристи, ал жөнүндөгү аңгемени эстегин. Ал абдан чынчыл пайгамбар эле. Эстегин, Исмайыл, Идрис, Зулкифил баарысы сабырдуулардан эле. Алардын баарын биз ырайымыбызга бөлөдүк. Анткени алар жакшылардан эле. Жакшылыктын жарчысы. Азирети Адам атадан кийин адам баласы бул дүйнөнүн негизги максатын жерип, шайтандын тилине, нафсинин каалоосуна азгырыла баштады. Жараткан Аллах Таала айткан эрежелерден алыстап, руханий дөөлөт, ыйман ынсап деген соолуп баратты. Мына ошондо Алланын буйругу менен Азирети Идрис алейхиссалам аларга пайгамбар болуп милдеттендирилгенин айтып, туура жолго чакырык таштады. Бирок адаттагыдай эле ар түрдүү жамандыктарды адат кылып, күнөө иштерден иренжибей калган бул коомго Аллах Тааланын буйруктарын жеткирүү
өтө эле оор болду. Анткени менен Идрис пайгамбар да ак жолунан кайткан жок. Ал ошончолук кыйынчылыкка, элдин кежирленгенине карабай, Аллах Таалага кулдук кылууну түшүндүрө берди. Жараткан Алла ага эреже катары 30 беттик китеп жөнөттү. Азирети Жабрейил периште келип, Аллах Тааланын буйруктарын жана тыюу салган нерселерин эскертип турду. Өзүнөн кийинки пайгамбар тууралуу. Азирети Идрис пайгамбар коомуна өзүнөн кийин келе турган пайгамбарлар туурасында жана акыркы пайгамбар Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ушул пайгамбар жөнүндө да айтат. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар жөнүндө да айтат. Өзүнөн кийин келе турган Нух пайгамбардын доорундагы топон суу окуясын билдирет. Арине пайгамбарлыгын түрдүү мужизалары менен да далилдейт. Бирок ошончо аракет, ошончо кереметке карабай, ага коомунан аз эле киши ыйман келтирип, көпчүлүгү каршы чыгат. Натыйжада Азирети Идрис Вавилондон Египетке көчүп келип, өзүнө ишенгендер менен чогуу ошол жерди мекендеп калат. Аллах Таала ага өтө көп тилде сүйлөөнү насип кылган болчу. Ушундан улам ал ар бир коомду өз тилинде акыйкат динге чакырат. Согуш куралдарын жасап, душмандарга каршы казатка чыгат. Идрис пайгамбардын илими. Азирети Идрис алейхиссалам элге турак жай куруунун ыкмаларын үйрөтүп, башкаруучуларга элди кантип башкаруу керектиги тууралуу асыл кеңештерин айткан. Коомго түрдүү илимдерди үйрөтүп, ааламдын жаралышы сыяктуу адам акылы жете бербеген өтө кылдат, өтө терең илимдер тууралуу түшүнүк берет. Ошондой эле коомуна калем кармап жазууну, ийне менен кийим тигүүнү үйрөтөт. Албетте, мунун баары Аллах Тааланын билдирүүсү менен ишке ашкан. Жогорку мартаба. Hazreti İdris aleyhissalam ömrünün akırında Aşura günü asmanга көтөрүлүп кеткен. Бул тууралуу Кур'ан-ы Керимде биз аны жогору жайга, мартабага көтөрдүк деп айтылат. Тафсир алымдары бул аятта айтылган жогорку мартабаны мурат, пайгамбарлык же Алла Таалага жакын мартаба экенин белгилеп, бейиште же асмандын 4-чү кабатында турганын айтышат. Акыйкатта Бухари менен Муслимде айтылган хадис боюнча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам миражга көтөрүлгөндө Hazreti İdris пайгамбарды асмандын 4-чү кабатынан көргөнүн айткан. Hazreti İdris тирүү бойдон асманга көтөрүлүп кеткенде аны сүйгөндөр аябай өкүнүшөт. Ушундан улам аны дайыма эстеп жүрүү үчүн сүрөтүн тартышкан. Кийинки келген муун болсо ал сүрөттү теңир деп эсептеп, аны өркүндөтүп олтуруп түрдүү эстеликтерди жасап, акырындап ага сыйынып киришкен. Ошентип алар Идрис пайгамбардан кийин кайра эле туура эмес ишенимге түшө башташат. Мужизалары. Hazreti İdris алейхиссаламга периштелер топ-топ болуп зыяратка келишчү. Пайгамбар алардын ар биринин атын, милдет вазыйпасын, тасбихин билчү. Абада учуп бараткан учурда да аларды көрө алчу. Асмандагы булуттарга буйрук берип таратып жиберчү жана алар менен сүйлөшчү. Hazreti İdris алейхиссаламдын учкул сөздөрү. Алымдардын жана ибадаткөйлөрдүн устаты Hazreti İdris алейхиссалам төмөнгүдөй акылман сөздөрүн айтып кеткен. Адамдын күч-кубаты акылында. Акылдуунун даражасы жогорулаган сайын сылыктыгы да, адеби да артат. Акылсыз, сабаты жок киши мартабасы жогору болсо да, туура сунуштуу, ак ниеттүү кишилерди баалабайт жана төмөн санайт. Акылдуу киши бирөөнүн кемчилигин издебейт, айыбын ачпайт, ооматы келип турса да менменсинбейт. Тескерисинче, кичипейилдиги артат. Акылы тайкылар нафсилерин тазалашпайт. Акырет сүйүүсү менен дүйнө кумары эч качан бир жерде, бир жүрөктө турбайт. Достор арасындагы чыныгы акыйкат сүйүү өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланбаган жана өзүндөгү зыянды алыстатууну ойлогон сүйүү болуп эсептелет. Дуа кылган чакта ниетиң пакиза,
тилегең аруу болсун. Ээсин өкүндүрбөгөн эң баалуу нерсе пайдалуу жакшы иштер. Адеп ахлактын эң жогорку деңгээли ачуу келип турганда да калыс болуу, кайгы басып турганда да жоомарт болуу, жазалоого күчү жетип турганда да кечиримдүү болуу. Пайгамбарлар баяны. Эгерде видео жаккан болсо, башкалар менен бөлүшүүнү унутпаңыз.